Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Бүгүн мен сиздерге абдан кызыктуу бир теманы даярдап койдум. Аны аягына чейин уксаңыздар, аябай мааниси чоң жана кереги тиет. Жашоодо колдоно турган инструмент десем жаңылышпайм. Бүгүнкү тема бул аталышы балта жана дарак деп аталат. Эмнеге мындай аталышын мен сиздерге айтып берем. Негизи жашоодо бизде баары эле адамдар, мен айтып келем дайыма эле, жакшы жашоону каалайт. Бир адам болуптур. Ал адам аябай мындай жашоосунда ийгиликтүү болуп, жакшы, бактылуу болуп, эч нерсеге муктаж болбой жашагысы келчү экен да. Анан кийин күндө эртең менен туруп, асманды карап, ишке барарды айтат экен да. Кудайым, мага чоң үй берчи. Кудайым, мага машина берчи. Кудайым, мага байлык берчи деп күн сайын тиленчү экен. Анан арадан 10 жыл өтүптүр. 10 жыл өткөндө дагы ошентип суранат экен. Анан кийин бир учур келгенде суроо берет экен да. О жаратканым, эмнеге мен сенден сурайм, а сен мага бербейсиң? Мен 10 жылдан бери тиленип келем, мага чоң үй бер деп. 10 жылдан бери мен машина бер дейм. 10 жылдан бери мага көп акча бер дейм. Бирок бир дагы аткарыла элек дейт экен. Андан кийин арадан бир жума өткөндөн кийин ал ошентип кечинде тиленип, анан кийин уктап калат экен. Уктаганда ага түш кирет экен. Түшүндө бир кызыктуу түш экен да. Түшүндө болсо ага балта кирет экен. Анан балта кирип, ал өзү токойдо жүрөт экен да. Анан токойдо бир чоң даракты кыйып жатыптыр. Чоң даракты кыйып, анан аны бутап атканы түшүнө кирет экен да. Чоң даракты кыйып, бутап, бардыгын отун кылып жасаптыр. Ошол замат ойгонуп кетет экен. Караса эртең менен болуптур. Таң атып калган экен. Анан кийин ал бир түш жоруган бир киши бар экен айылында. Ошол адамга дароо жөнөйт экен. Ага барып болгон окуянын баарын айтып берет экен. Мен түшүмдө ушундай балта кирди. Балта менен даракты отоп жатыптырмын. Даракты кыйып жатыптырмын. Жана бардыгын текшилеп, отун кылыптырмын. Бул эмнени билдирет десе, ал киши айтат экен, мага 3 күн бер, анан кийин 3 күндөн кийин келсең болот деп. Анан кийин макул болуп, ал киши кайра үйүнө кетип, жумуштарын бүтүрүп, 3 күндү күтүп, анан 3 күндөн кийин барат экен. Эмне болуп кетти экен деп жолдо баратып ойлонуп, кызыгып, ага аябай өтө кызыктуу болгон экен бул түш. Анан кийин барат экен. Барып, ал киши, түш жоруган киши эшигин ачып, жылмайып күтүп алат экен. Кел деп. Экөө чай үстүндө жай баарлашып отуруп, жумуштарың кандай, үй бүлөң кандай деп тиги түш жоруган киши сурайт экен. Анан кийин ал айтат экен, жумуштарым күндөгүдөй эле, байып кеткен жокмун, эч нерсе өзгөрүлгөн жок. Акча табам, кайра эле ушул үй бүлө деп кетет. Ашык менен эч нерсе иштей элекмин деп айтса. Демек түшүнүктүү дейт экен. Анан эмнеси түшүнүктүү? Балким түш аркылуу сиз бир жооп алгандырсыз десе, албетте жооп алдым дейт экен. Сен көптөн бери Кудайдан тиленет экенсиң, мага үй берчи, акча берчи деп. А бирок сен түшүңдө балта менен дарак чаап жаттым дедиң. Туурабы десе, ал киши айтат экен, туура десе, анан кийин аны балта менен даракты чапкандан кийин аны отодуң, аны отунга айланттың, майдаладың, кестиң, бутадың, туурабы десе, туура дейт экен. Эми карап тур дейт экен. Жараткан сага эч качан даяр нерсе бербейт. Ал түшүңдө айтыптыр, мен сага инструмент бергем. Ошол инструмент колуңда турат, балта. Ошол балтаны алып, сен өзүңө керектүү эмнени кааласаң,
ошону ал. Акча көп тапкың келеби? Ошол балтаны алып акча тап. Көп үй алгың келеби? Машина алгың келеби? Үй бүлө баккың келеби? Ырыскылуу болгуң келеби? Анда ошол балтаңды иштет. Мокок болсо аны курчут дей баштайт экен. Анан ал киши кайра жооп сурайт экен. Мен сизди түшүнө албадым. Эмне деп, кандай сыр сөздөр менен сүйлөшүп сөз айтып жатасыз? Мен түшүнө албадым. Балта дегениңиз эмне? Даракты эмне? Айтып бериңизчи десе, дагы эле түшүнбөй жатасың дейт экен. Анан күлүп туруп, балта бул колуңан келген жумуш. Сен эмне ол ким болуп иштейсиң десе, ал айтат экен, мен болгону устамын. Мен элдерге үй салып берем, тамын жаап берем, ошентип жанбагам дейт экен. Демек сен колуңан устачылык келет, туурабы десе, туура. Ал эмнеге анда сен ошол жумушту четке кагып жатасың? Эми карап тур. Көпчүлүк адамдар 90% Кудайдан сурап жүрүшөт дейт. Кудай мага байлык бер, Кудай мага акча бер, Кудай мага үй бер, Кудай мага машина бер деп сурашат. Бирок Кудай эмнеге бербейт? Билесиңби дейт экен. Анткени Кудай берип койгон. Адам төрөлгөндө эле адамга Кудай керектүү балтаны, ар бир адамга өзгөчө инструментти берген, ал жанбагыш үчүн. Кудай асмандан ачып туруп сага үйдү, машинени даяр кылып бербейт эч качан. Ушуну эске тутуп ал. Ар бир адам бул дүйнөдө жашап, иштеп жанбагат. Кээ бирлеринин балтасы мокоп калган, чапса да өтпөйт. Кээ бирлери бар туруп аны иштетпейт. Отун жарып жаткандын себеби бул дегени, балта бул сенин жумушуң, отун бул сенин ырыскың. Ошол отунду жарып, даракты кыйып, анан аны сат дагы, ошол отундан пайда көрүп, үй бүлөңдү бак дейт экен. Түшүм бербеген, соолуп калган, куурап калган дарактар бар. Ошолорду бутап, ошолорду отунга айлантып, аларды сат дагы, түшкөн акчаңа үй бүлөңдү бак. Түшүңдүн жообу мына ушунда деп жооп берет экен. Ошондо бардыгы менин колумда экен да, демек десе, түш жоруган киши албетте бардыгы сенин колуңда. Сен эч кимден үмүттөнбө. Досторуңан, туугандарыңан, кошунаңан, жада калса сен менен жашаган жубайыңдан дагы үмүттөнбө. Качан биз башка бирөөдөн үмүттөнгөнүбүздө, биз өзүбүздүн ишенимибизди жоготуп, өзүбүздүн мүнөзүбүздү, күчүбүздү жоготуп, башкалардан бир нерсе берилсе экен деп үмүттөнүп, бийликти алдырып коюп, өзүбүздү алсыз сезе баштайбыз. Ошондуктан бүгүндөн баштап эч нерсени күтпө, бардыгы сенин колуңда. Сен жумушуңду башта. Колуңан келет экен, уста экенсиң. Ошол ишиңди мыкты аткарып, кубанып, ошол менен жанбак. Эч качан Кудай сага даяр нерсе бербейт. Машинени сурасаң, асмандан сага даяр машинаны ыргытып, ушул машинаны айда деп эч качан бербейт. Ал үчүн тынбай аракет, колуңан келген жумушуң менен иштешиң керек дейт экен. Кудай, эгер сен бир кандайдыр бир мебель каалап жатсаң, же бир отургуч каалап жатсаң, сага асмандан отургуч бербейт эч качан дейт экен. Кудай сага дарак берген, ошол даракты ал дагы каалаган өзүңө жаккан отургучту жасап аласың. Мына сырдын баары ошондо дегенде, ал киши таң калуу менен карап калат экен. Сен үй курушуң керек. Үй курганы пакса же болбосо кирпич керек. Туурабы дейт экен, туура. Эгер үй салгың келсе, мына сага жер, мына сага топурак.
топуракты алып, ылай кылып, ылайдан кирпич жаса кыш. Ошол кыштан тамсал. Баары жөнөкөй. Өзүбүз адамзат татаалдаштырып аны түшкө айландырабыз. Сенин түшүңдүн себеби ушунда, жигит. Бүгүн бардагы балтаңды курчутуп, белиңди бекен байлап, жумушуңду башта дегенде, ал ошол замат өзүнө келип, Кудайым, сага баарына шүгүр. Сен мага берген белектериңди мен четке кагып, туура эмес түшүнүп, сенден жалынып жүрө берген турбаймынбы? Ошон үчүн бербептирсиң. Мына эми мен мээнет кылып аракет кылам. Бардыгы менин колумда экен, сен баарын берип койгон экенсиң. Демек, мен аракет кылып, мен жумушту жасап, талыкпай эмгектенишим керек экен деп, ал түшүнүк менен кабыл алып, ыраазычылык билдирип, түш жоруган агасына ошентип жумушуна кетип, ал жумушун мурдагыдан дагы чын жүрөктөн аткарып, берилип, бүт күчүн жумшап, арадан канча бир жыл өткөндөн кийин ал үйлүү болот, ал машинелүү болот, ал ийгиликке жетет. Ошондо ойлоп туруп күлөт экен. Кудайым, рахмат сага, сен мага түш бердиң. Ушул түшүм аркылуу мен бүгүн ушул ийгиликтерге жеттим деп күлүп туруп, анан бактылуу өмүр сүрүп жашап калдым.